$12.000 бересің деді. 18 жыл бербейбіз десек шығып кетті. Менікі деді. $8.000 берсең бересің, бұл осы контейнерін алып шығып кетті дегенімізде мен ақша бербедім. $12.000 оян. Мен 12 жыл $8.000 неме қылдым, бергенмін. Ақшасы берейін дедім, қайта өзіме саттым, $25.000 ал өзің контейнерін қайрадан дейді. Бізден дағы $8.000 алды, кейін дағы ақша сұрады еле, бербесек анан бізде де шығарды. Кейін $10.000 деді. Шол 2012 жылы $8.000 бердім, 2017 жылы $3.000 бердім, 2019 шығып деді, бошат деді. Бұл жарандар Қарасу базарындағы Миталь Матмусаев аттуу базаркомдон жабыркагандар. Ижара акысын төлөй албай базардағы контейнеринен ажыраган соодагерлер. Алардын айрымдары базарком Матмусаевке 2001 жылы $5-8-12.000 бергенин айтышууда. Бирок ортодо ооздеки гана келишим болгон. Базарком менен соодагерлердин жылдап созулган соттошуусу базаркомдун тарабына чечилди. 2007 жылы $24.000 азыркы Опчо банк, анда эмеске БТА банк эле ошондон кредит алып туруп сатып алганбыз. 3 жыл катары 2010 жылга чейин 3 жыл катары ошо кредит төлөп ошол контейнерден кутулуп өткөндөн кийин 2011 жылы ноябрь айында Матмусаев Абдимитал келип, силер мага $8.000 бересиңер, $8.000 бербесеңер контейнерди алып чыгып кетти деген доомат койду. 27 контейнердин ар биринен $800 эсептегилем ошо 27 контейнерди $800 аренда айына алып атат. Нотариуска алып барып зордуктап коркутуп эле өткөзүп алган, өзүнө купли-продажа кылып өткөзүп алган. Деди район сотуна хаммасына Миталь сатып алган эди. Ал эми аты аталган Миталь Матмусаевдин өкүлү айыптоолорду четке какты. Соодагерлерден айына 6.000 сомдун тегерегинде гана жер акы алаарын айтууда. Жер акыдан сырткары келишимди жаңыртууга каражат албайм деп жооп узатты. Бул шантажга дейм да менчи. Не дегенде өздөрү купли-продажа менен сатып кеткендер кетет. Биз келгендер договор түзөбүз. Бизчи муну келишимге карап туруп, 1 жылга бир договор түзөбүз, ошо жер акысын ошондой болуп туруп. Эми биз азыр президенттин немесин колдоп туруп, 30%тен 50% кедери түшүрөбүз деп атабызга жер акын. Азыр эми ошондойго өттүк, ошондойго түшүрүп, ошондойго иштейбиз депчи. Колдоп президент. Канча пайыз түшүрдүңүздөр? Биз азыр макулдашып атабыз, бир 50%. Базарком контейнеримди таштандыга чыгарып салды. Мындай маңыздагы арыз моңдар Карасуу базарында жыл сайын айтылып келет. Өзгөчө декабрь, январь айларында соодагерлердин даттануулары менен коштолот. Анткени дал ушул учурларда соодагерлер менен базаркомдун жылдык келишими жаңыртылат. Келишим мыйзамдагыдай эки тараптуу түзүлбөйт. Аны базарком өзүнө ылайыктуу кылып түзүп келип, соодагер жөн гана кол коюп бериши керек экенин айтышат. Мындай даттануулар Карасуу базарында буга чейин болгон нааразычылык акцияларында дагы айтылып келген. Эми ар жылы договорго 1 жылдык договорго $5.000 сурап атат. Бети жоктур. Мына мен лично контейнерим турат эде, акча бер дегенде бербей койгом, чыгарып салды. Мен жокто свалкага чыгарып 2 жылдан бери мына жүрөбүз, контейнер жок. $30.000 алгандан кийин баягы ар 5 жыл сайын, 6 жыл сайын үстүнө $5-10.000 сурайт экен жер ээси. Аны мен билбеген экенмин да. Ошол акчаны мен бере албаган үчүн мен контейнерим сыртка мусорго чыгып кетти. $30.000 мен ошол европейский ряд болгон үчүн алган элем да. 16 жылдан бери соодагер болуп иштеген уул кыз Такабаева түрдүү базаркомдор менен иштешкен. Айтымында буга чейин бийликтин укуругу базаркомдорго жеткен эмес. Мындан улам көзөмөл болбой, ар ким өзү каалагандай калчап көнгөн дешет. Мисалы үчүн мен азыр ушул момент Омат базарында соода кылам. Бизде ондой жанагындай үстүнөн неме кылган жок, бирок жер акыларыбыз көтөрүлүп турат. Бирок азыркы ушул момент мына биздин жогорку президент менен Камчыбек Ташиевдин немесин колдоп арзандатты. Бизди арзандатуу деп официалдуу түрдө жарыялады. Бирок негизи базардын үстүнөн көзөмөл болуш керек да. Бул барды келип жер акы төлөйбүз, жер акы айыл өкмөткө түшөт, налог төлөйбүз, налог мамлекетке түшөт. Бирок ушунун үстүнөн көзөмөлдөй турган бир жакшы орган керек да. Бирок базарда андай жок. Буларды көзөмөлдөгөн эч ким жок. Короче, ким базарком өзү билет багы. Кайдан кулак чыгарса, казанчынын өзөркү дейт го, ар ким өзүнүн кызыкчылыгына жараша иш жүргүзөт.
Анан эми булар базаркомдор как өздөрүн президент катары, экинчи президент катары сезет да. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин эскертүүсүнөн кийин бир катар базарлардын кожоюндары жер акыларын 20%дан 50%га чейин арзандаткандыктарын айтып чыгышты. Мындагы процесстерге көз салып турган антикоррупциялык кеңештин мүчөсү Ялкун Даутов базаркомдор көз боёмочулук кылуусуна жол берилбеш керек деп эсептейт. Анткени болбогон жер акыны арзандатышканы менен контейнер үчүн деп мурдагыдай эле ири сумманы ала бериши мүмкүн. Аларда биз көрүп атабыз, бул жерде ошол көйгөй жараткан ошол контейнерлердин аренданын акысын арзандатуу максатында маселе турат. Ошону арзандатса, элге көрсөтсө, маалымат таратса, ошондо жакшы болот эле деп биз эсептейбиз. Ошол базар жетекчилери, базарнын ээлери башка нукат буруп, мындай мисалы маалыматтарды туура эмес таратып, ошол жер маселесин айтып атат да. Бул жерде макул жер маселеси алда жакшы, алда жеңилдик. Бирок бул жерде эң чоң бул ошол контейнердин акысын арзандатуу маселеси турат да. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө, базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий эрк жетиштүү деп билдирген. Ал ири соода саттык комплекстеринин ээлерин өлкөдөгү эң бай адам катары сыпаттап, ижара акыны арзандатууга 1 ай убакыт берген. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.